Эгер адам баласы арам тамактан өзүнү сактаганга аракет кылса, мисалы мүмкүнчүлүгү болуп турган учурда арам тамактан мүмкүн болушунча өзүнү тыя алса, кийин өзүнүн бир күч кудурети келбей калган учурда же мүмкүнчүлүгү жок болуп турган учурда Алла Таала аны арам тамактан өзү сактайт. Мына ушул сөздү бир такыба илимдүү аалым адам падышага айтса, падыша буга макул болбойт. Падыша айтат, канчалык арамдан сактанууга аракет кылсаң дагы арам тамактан, кайсы бир учурда билбестиктен арам тамак жеп алышың мүмкүн. Же болбосо билип туруп дагы арам тамакты жегенге муктаж болуп калышың мүмкүн дейт. Берки такыба киши айтат, жок, эгер адам чын ыхласы менен, чын ниети менен арам тамактан өзүн дайыма сактап жүргөн болсо, Алла Таала аны муктаж болгон учурда өзү арам тамактан сактап коет деп экөө талашып, андан кийин тарап кетет. Ошондо падышанын жүрөгүндө баягы кишиге болгон бир кектейбизби, өч кыскасы ушул кишини өзүнүн айткан сөзүнү бул кишиге далилдегиси келип калат. Анан бир күнү баягы кишини үйүнө конокко чакырат. Келсе койду союп, этин бышырып, бардыгын даярдап койгон экен. Бир топ ошол жердеги аттуу, баштуу адамдар менен чогуу тамактанат. Шорпо ичилип, эт жеп бүткөндөн кийин падыша баягы кишиге кайрылып, сиз өткөндө эгер адам дайыма арамдан сактанып жүрсө, ал кайсы бир учурда билбестен же муктаж болуп калган учурда Алла Таала аны арамдан өзү сактайт дедиңиз эле. Бирок бүгүн сизди Алла Таала сактаган жок. Жанатан бери сиз шорпосун ичип, этин жеп отурган койду мен уурдап келип сойгон элем дейт. Тиги киши айтат, мындай болушу мүмкүн эмес. Мен ушул өмүрүмдө канча жыл жашадым, дайыма арам тамактан өзүмдү сактадым. Кээ бир учурда Алла Таала мени сактаганын мен байкайт элем. Өмүрүмдө бир да жолу оозума арам тамак кирген эмес. Мындай болушу мүмкүн эмес дейт. Ошондо тиги киши падыша жан жөкөрлөрүн чакырып, кана айткылачы буга, койду силер кайдан алып келдиңер эле дейт. Жан жөкөрлөр айтат, биз бул койду ушул чөлкөмдөгү жалгыз багар көрөрү жок бир кемпирдин ушул багып жүргөн жалгыз кою бар экен, атай ошону уурдап келдик. Башка бир садака, зекет бербей жүргөн байлардан алсак, балким аланчалык чоң күнөө болбой калышы мүмкүн деп атайын ошол бечара байкуш кемпирдин жалгыз коюну уурдап келип сойдук эле дейт. Тиги киши буга дагы макул болбойт. Жок, мында бир сыр болуш керек. Кантип эле мен ушунча жыл өзүмдү арамдан сактап жүрсөм, Алла Таала мени сактай албай койсун. Бул жерде бир сыр бар. Тиги кемпирге барып бир сурап көрөлүчү. Эмне максатта ошол койду багып жүрдү экен дейт. Кийин жан жөкөрлөр барып кемпирден сурайт. Ушул жоголгон коюңузду эмне максатта багып жүрдүңүз эле деп. Кемпир айтат, баягы такыба аалым кишини айтып, мен ошол кишини бир ушул койду союп коноктосом, койдун этине бир жакшы тойгузуп, ошонун батасын алсам деп назыр кылып койгон элем. Назыр дегени ушундай бир жакшы иш болуп калса, мен орозо кармап берем, же намаз окуймун, же ушундай садака беремин деп Алла Таалага убада берип койгон ишти айтат. Ушинтип Алла Таалага убада берген элем. Ушул койду ошол аалымга союп беремин деп. Бирок аалымга менин эч үнүм жетпеди, колум жетпеди. Анан Алла Таалага дуа кылып, Аллахым, сен өзүң кадырлуу затсың. Ушул койдун этини кандай жол менен болсо дагы ушул аалымга жедиргин деп дуа кылдым эле дейт. Бирок менин дуам кабыл болбой калды, коюмду бирөөлөр уурдап кетти дейт. Ошондо муну сөзүн уккан жан жөкөрлөр кайра келип падыша менен жана кишиге болгон окуяны айтат. Падыша ошондо гана баягы кишинин айтканына толук ишенип, эгер адам өзүнү арам тамактан дайыма сактап жүрсө, ал муктаж болуп калган учурда же билбей калган учурда аны Алла Таала өзү сактап коерну өз көзү менен көргөн экен. Чынында турмушта көп адамдар арамдан сактануу кыйын, андай кылсак болбойбу, мындай кылсак болбойбу деп көптөгөн шылтоолорду айтышат. Эгер чындап Алла Таалага болгон ишеним бекем болуп, ошол оозубузга кирген бир кесим арам тамактан айынан биздин дуаларыбыз кабыл болбой калышын, же болбосо кылган ибадаттарыбыз кабыл болбой,
эртең Алла Тааланын астында жооп бере турган коркунуч биздин жүрөгүбүздө бекем болуп, арам тамактан биз сактана алсак, демек Алла Таала кайсы бир учурда биз билбестен ошол арам тамакка кол созгондо Алла Таала аны өзү бизди куткарып коет. Барыбызга белгилүү Азирети Абу Бакыр, Алла Таала кишиге ыраазы болсун, окуясы бар. Бир жолу анын кол астында кызмат кылган кызматчысы ага бир тамак алып келип берет. Абу Бакыр Сыддык дайыма келген тамактарды сурап чечүү, бул кандай жол менен келди деп. Ошондо алаксып калат дагы тамактардын бир кесимди оозуна салып коет. Салгандан кийин баягы кызматчысынан бул тамак кайдан келди деп сураганда, кызматчысы мен жахилият доорунда ушундай адамдарга алдын ала боло турган нерселерди айтып, ошолордон акыл алчумун. Бул ошондон келген тамак болчу деп айтат. Ошондо Абу Бакыр Сыддыктын колуну оозуна салып, жанагы жеген тамагын баарын кусуп таштаганы айтылат. Бул ошол адамдын, башкача айтканда, сахабалардын арамдан сактанганы, башкача айтканда оозуна кирген арам тамакты ал билбестен жеп алган болсо дагы анын зыянынан корккондугун мына ушундан билсек болот. Демек, Алла Таала баарыбызга ушул Абу Бакыр Сыддыктын арамдан сактанганындай, же болбосо башка сахабалардын арамдан сактанганындай бизге ушундай бир мүмкүнчүлүктү берип койгон. Баарыбыздын колубузда бар нерсе, баарыбыз арам тамактан мүмкүн болушунча сактанууга аракет кылышыбыз керек. Мына ушундай сактансак, Алла Таала бизди кээ бир учурларда өзү сактап коет.